Өткөн жылдын август айында Орусиянын Ульяновск облусунда болгон кырсык эсиңиздеби? Анда Кыргызстандын 14 жараны каза болгон. Алар миграциялык карталарын жаңыртуу үчүн бара жаткан учурда өлүмгө учурашкан. Бул окуяны биз эмнеге эскерип жатабыз? Себеби акыркы жылдары чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн жеринен каза болгон кыргызстандыктардын саны кескин өстү. Мындан улам Политклиника медиасынын журналисттери мигранттар кантип, кандай себептерден улам каза болуп жатканын анализдеп, изилдөө жүргүздү. Тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгынан билдиришкендей, акыркы 12 жылда дүйнөнүн 22 мамлекетинде жайгашкан Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү тарабынан 2384 жарандын өлүмү катталган. Алардын жарымына жакыны оорудан улам каза тапкан. Ал эми каза болгондордун 4/1-инин өлүмүнүн себеби аныкталбай калган. Мындан сырткары биздин журналисттер өлүмдөрдүн саны Тышкы иштер министрлиги берген расмий сандардан дагы көп болушу мүмкүн экенин аныкташты. Себеби бир изилдөөдө Орусияда кыргыз жарандары расизм сыяктуу көрүнүшкө туш болгону айтылат. Мындан тышкары басмырлоо, кооптуу, жол бергилгис шартта иштеген мигранттар өкмөттөн жардам сурап кайрылуудан коркушат. Ал эми официалдуу статистика элчиликке кайрылгандар аркылуу гана чыгарылат. Эгерде сиз биздин бул чет жерде иштеп каза болгон мигранттар жөнүндө изилдөөбүздү толук окууну жана мындан башка маалыматтарды билгиңиз келсе, шилтеме аркылуу биздин сайтка өтүңүз.